Бүгүн 29-июнга карата Кыргызстан боюнча дагы 269 кишиден коронавирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын ичинде Бишкек шаарында 138, Чүй облусу 43, Ош шаары 23, Ош облусу 6, Нарын облусу 4, Жалал-Абад облусу 26, Ысык-Көл облусу 16, Талас облусу 9, Баткен облусу 4 учур. Республика боюнча коронавирус жуктургандардын саны муну менен 5017ге жетти. Учурда COVID-19 лабораториялык тастыкталган оорулар менен байланышта болгон жарандардын саны 19606. Акыркы сутка ичинде ооруканадан чыгарылгандардын саны 52 бейтап, анын ичинен Бишкек шаары боюнча 6, Чүй облусу 13, Ош шаары 21, Ош облусу 3, Талас облусу 6, Баткен облусу 3 киши. Республика боюнча коронавирустан айыккандардын саны муну менен 2294 бейтапка жетти. Кечээ күнү Кыргызстанга Аэрофлот Россия авиакаттамдары авиакомпаниясынын Москва-Бишкек багыты боюнча Орусиянын жогорку окуу жайларында окуган 393 кыргызстандык студенттер кайтып келди. Бул рейс чет мамлекеттерден биздин жарандарды кайтаруу боюнча жүргүзүлгөн иштин алкагында уюштурулду. Жүргүнчүлөрдүн тизмесине комиссиялык тандоонун жыйынтыгы менен Орусиянын жогорку окуу жайларында окуган студенттер кирди. Бул каттам менен ошондой эле алдыдагы Паралимпиада оюндарына даярдык көрүү үчүн Орусиянын аймагында окуу машыгууларын өткөрүп жаткан Кыргызстандын пара-пауэрлифтинг боюнча курама командасынын мүчөлөрү, оор илдеттери бар жана Кыргызстанга ыкчам түрдө кайтышы керек болгон жарандар, алардын катарында жакын туугандарынын өлүмүнө байланыштуу келе турчу жарандар учуп келишти. Барлык келген жарандар белгиленген медициналык процедуралардан өтүү үчүн обсервацияга жайгаштырылат. Студенттерди кайтаруу маселеси боюнча кайрылуулар көп болуп жаткандыктан тим атайын студенттерди алып чыгып кетүүгө багытталган мындай каттамдарды уюштуруу ыраттуу түрдө уланаарын маалымдайт. Ал арада коронавирус пандемиясы башталгандан бери 10,88,600 адамдан коронавирус инфекциясы аныкталды. Жалпысынан оору башталгандан бери дүйнө жүзү боюнча 501,442 бейтап COVID-19дан көз жумган. Ошол эле учурда 5,466,534 адам коронавирустан айыккан. Жалпы катталгандардын 4/1 бөлүгү АКШга туура келет. Анда жалпы 2,596,575 учур аныкталган. Экинчи орунда Бразилия, 3-чү орунда Орусия, 4-чү орунда Индия, 5-де Улуу Британия турат. Алгачкы учурларда окумуштуулардын COVID-19дун дем алуу органына гана терс таасирин тийгизет деген божомолдору туура эмес болгон. АКШ окумуштуулары бул илдетти бүт денеге зыян келтирип жана анын терс таасири дагы бир нече жылга чейин организмге таасир этет деген тыянак чыгарды. Башка кабарлардан Нарын дарыясына чөгүп кеткен өспүрүмдүн сөөгү Өзбекстандан табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Белгилей кетсек, 14-июнда Жалал-Абад облусунун Аксы районундагы 3 коргон айыл аймагынын Кум айылында Нарын дарыясына 17 жаштагы бала түшүп кеткен. Маалыматка ылайык, баланын сөөгүн издөө иштери 24-июнга чейин жүргүзүлгөн, бирок жыйынтык берген эмес. 28-июнь күнү Өзбек Республикасынын аймагынан жергиликтүү тургундар тарабынан белгисиз эркек адамдын жансыз денеси табылып, жогорудагы сууга аккан адам экендиги аныкталган. Коңшу өлкөнүн чек арачылары маркумдун туугандарына сөөктү өткөрүп беришти.